Söz суроо берүү үчүн депутат Осмонов Айбек Жапаровичте. Номер 7-чи Ош округу Осмонов. Ош шаарында көмүрдүн баасы 12 сомго чыкты. Антимонополия кайсыл жакка карап отурасыз? Силер кайсы жакка карап отурасыңар? Урматтуу төрага, булар тойго келгенде эле келип алышыптыр го. Баткен боюнча чек арага чеп болуп жашагандардын үйлөрү бардыгы өрттөнүп кетишти. Кыштын кычырган суугунда эл менен иштешпейби? Сиздин берген сунуштарга жооп бергиле. Жооп бере албасаңар эмне үчүн келдиңиздер анда? Мен сунушум биздин коллегалар толук жооп албаганына байланыштуу. Бул мыйзам долбоорун кийинки окууга калтыралы. Жана кийинки окууда да ушундай жооп берсе, анда булардын жумуш орун карайт. Рахмат. Жооп бериңизчи. Россияда биздин миңден ашык түрмөдө отурган жарандарыбыз бар. Ошол боюнча эмне иш алып бардыңыздар? Бирөөнү айтып бериңизчи. Айта албайсыз, билбейсиз. Сиз мага комментарий бере жөн отуруңуз. Папан сузактагычынан Карасы району, Ош шаары, Араван району ошол жерден суу ичет. Папан сузактагычы ичинде бүт иттин, куштун, мышыктын жана башка жаныбарлардын бардыгынын жергиликтүү эл айткандай динозаврдын өлүгүнөн башка бардык жаныбарлардын өлүгү бар экен ичинде. Ошко бөлүнгөн 100 миллион долларды алып койсоңор, Ошко сууга деп бөлүнгөн акчаны бербесеңер, бул кандай караш? Ош шаарына акча бөлүнөбү же бөлүнбөйбү? Же башка мамлекетке карай Ош шаары? Иктеби жок болсо, жолуна бөлүнбөсө, газы жок болсо, Оштун эли сөзсүз түрдө шайлоо болгондо же башка болгондо эле керекпи?